Биздин бардыгыбыздын мээбизди ойготуп туруп, адреналин менен өзүнө бир кызыктуу жашоону тартып алган адамдар үчүн ишибизди баштайбыз. Абдан жакшы күн болуп турат. Аба ырайы да сонун. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Абдан жакшы мээлегиле. Ийгилик барыңарга. Эми салткайланып калган биз өзүбүздүн ишибизди сиздер менен тааныштырып кетели. Кыргыз Республикасындагы мээлекен жана мыкты аткандар өздөрүнүн ар кандай багыттагы искусствосу менен кыргыздарды жана көрүүчүлөрдү таң калтыруу үчүн чогулуп болуп турабыз. Ар бир аткан огуң бул тажрыйбаң да. Ар бир аралыкка аткан ар бир ок өзүнчө бир чоң тажрыйба берет. Абдан жакшы ыңгайлуу шарттарда биз сиздерге эң сонун мергенчилерди көрсөтөбүз. Биринчи бөлүктөгү кубок снайпер бөлүгү бизди күтүп турат. Ошол жөнүндө кеп кылалы. Бул адамдар борбордон алыс эмес жерде чогулушту. Бишкек шаарынын чет жакасында. Ал жердеги атыша турган клубтун аталышы Искандер сервис компания полигону деп аталат. Бул полигон аябай эле жаш. Ошого карабастан спортсмендер үчүн эң сонун ыңгайлуу шартты түзүп берген. Бирок ал жердеги шарт аябай эле татаал. Бардыгы аябай кызыктуу болот. Жана эң сонун болот деп ишенем. Комментарий бере албайм, себеби атуучулар эртерээк өздөрүнүн ийгилигин айткылары келбейт. Себеби ар кимдин планы өзүнүн позициясында турат. Демек, стратегияны өркүндөтүп жатышат. Эмне демекчибиз? Мына ушундай салткайланган нерсебизди баштайлы. Мындай кыргырларда эртең менен таңгамал чогулушту. Бул таймашуунун көптөгөн катышуучулары, эске салып коелу, булардын бардыгы Снайпер Федерациясы тарабынан уюштурулган. Ал Кыргыз Республикасына таандык Т-класс категориясына кирет. Албетте, мындай кезекке тургандарынын себеби регистрацияга туруш керек. Бул таймашуунун этаптары боюнча кезек болбосо болбойт. Бул таймашуу менин оюмча бомба болуш керек. Күчтүү адам жеңсин. Оба, ийгилик каалайбыз. Ай, мен даяр эмесмин. Албетте классиктердин айтуусу боюнча согуш менен, а чай болсо кезекке турулуш керек. Эң чоң самоварлар аларды жакшы демделген чайлар менен күтүп турат. Таттуу тамактар дагы алып келинет. Мына ушундай суук, таңгамал чогулганда ал нерсе аябай керек. Менин атым Карл. Мен Меорта компаниясынын өкүлү болом. Оптика боюнча өзүбүздүн өндүрүшүбүз бар. Бинокль, дүрбүлөрдү жана башка нерселерди алып келебиз. Албетте мен жыл сайын бул жакка келем. Эң биринчи жолу келгенде спонсор катары катышкам. Биринчи таймашта Снайпинг Федерациясы уюштурган. Ал өткөн жылы болгон. Андан бери бүтүндөй федерация чоң жолго түшүп алышты. Эгерде карасак дегене аткан жерлери байкалып турат. Булардын аралыгы 1100 метрди түзөт. Мишендердин бардыгы көрүнүп турат. Албетте мунун бардыгы аябай кызык. Мен мындай нерсеге катышканыма абдан кубанычтамын. Бардык катышуучулар ушунчалык кызыгуу менен күтүп турушту. Адаттагыдай эле бул күн дагы эки категориядагы мылтык сандарга бөлүнүштү. Бул болт мылтыктары менен атылуучу жана жарым автомат мылтыктары. Спортсмендер өздөрүнүн номерларын алышты. Алар полигондо себет алышты. Албетте келе турган күндү өздөрүнүн ортосунда күтүп тургандай болушту. Жана өздөрүнүн тажрыйбалары менен жана жаңылыктар менен бөлүшүп жатышты. Кыргызстандын Снайпинг Федерациясы бул жөн эле атыш үчүн чогулуунун милдети эмес, а бул жерде ар бир катышуучу өздөрүнүн жеке тажрыйбалары менен бөлүшүшөт. Коммуникацияны алып беришет дагы эң негизгиси ушундан улам өздөрүнүн профессионалдык деңгээлин жогорулатышат. Мына ушул учурда судьялардын жайгашкан жеринде мишендерди дубалдарга эле башташты. Полигондо бардыгы даярбы, даяр эмеспи текшерүүлөрү керек. Мынакей эми атуучулар даярданыштары керек. Мына баштала баштады. Убакыт кетти. Азырынча бардыгы даяр болмоюнча баштабай кое туралы. Катышуучулар өздөрүнүн кезектеги номерларын алып, мына ушундай аябай жоопкерчиликтүү күнгө даярданышууда. Өздөрүнүн ойлорунда бир жерге чогултпаса болбойт. Психология жактан да даярданыштары керек. Бардык шарттарда мындай спорттук мына башаламандык аларды жаман нерсеге алып барышы мүмкүн. Булардын коопсуздук жактарын да эске салалы. Тез жардамдын жардамы тийип калышы мүмкүн. Албетте мындай жерге таймашуу жүрүп жатса тез жардам пайда болду. Бирок негизинен бул таймашуу бүткөнгө чейин тез жардамдын эч кандай жардамы тийген жок. Медицина кызматкерлеринин жардамынын кереги деле жок болду. Бул жерде бардыгы жоопкерчиликтүү мамиле кылышат. Рахмат. Федерациянын президентине чоң алкыш айтабыз. Айдар Окенов эң сонун ишти баштады.
Бардыгыбызды баштан баштап уюштурган так ошол өзү болду. Андан тышкары жыл сайын өзүнүн таймашуусун жана мелдешүүсүн улантып жатат. Албетте ал Бишкекте болууда. Мынакей түштүк тарапта дагы. Мен ал жака бара алган жокмун, жанагы Ошто болгон таймашууга катыша албай калдым. Бирок бул уюштурулган нерсенин бардыгы мен үчүн аябай кол жеткич жана бийиктик деп эсептейм. Мен ойлойм, араңыздардагы ар бириңиздер, катышуучулар, мындай нерсени абдан жакшы түшүнөсүңөр. Биздин катарыбыз өсө берсин. Биз азайбайлы, көбөйөлү. Биз кеңейели, өсөлү. Биздин катышуучуларыбыздын сандары дагы көбөйсүн. Албетте биз өзүбүз үчүн эмес жана өзүбүздүн үй бүлө үчүн эмес. Өзүбүздүн өлкөбүздү да таарынтпашыбыз керек. Мен эмне жөнүндө айткым келип жатат? Бүгүнкү күндө биз тилекке каршы эки өлкөнүн ортосунда болуп жаткан согушка күбө болуп турабыз. Мен бардыгыңыздарга бүгүн ийгилик каалайм. Эң мыкты көңүлүңөр көтөрүлсүн. Аракетиңер болсун. Кудай буйрса биздин бийиктикке атла турган мылтыктарыбызды жакшылыкка колдонолу. Ушундай оюндарга гана катышалы. Мен азыр Искендер Сервис деген компанияны куттуктагым келип турат. Бүгүнкү күндө алар эң сонун таймашууну даярдап тапшырууда. Анын эң кызыгы аябай алыс аралыкты алдык. Мисалы эң акыркы мишен 1100 метрди түзөт. Ошондуктан мен Александрга дагы ыраазычылыгымды билдиргим келип турат. Бүтүндөй спортты ал дайыма колдоп келет. Албетте бул жеке атышууга кирет. Бирок ошентсе дагы себеби биз бардыгыбыз жаңы аралыкка уруксат алып турабыз. Ошондуктан бул бизди кубандырат. Эсиңиздерге салып коеюн. Бүгүнкү мелдешүү биздин судьялар менен бирге, Владимир Назаров менен бирге биздин коопсуздугубузду аябай жакшы көзөмөлдөп турууга бел байлап жатат. Себеби балдар өзүңөр билесиңер, бул эң биринчи номурда турат. Биздин келечектеги федерациянын иши мына бүгүнкү күндө кандай өткөрсөк, ошого байланыштуу болот. Ошондуктан эгерде бирдеме болсо таарын башыңыздарды суранам. Себеби булар бардыгына жоопкерчиликтүү мамиле кылышат. Эч кимди аябайт, себеби коопсуздук жагынан жооп берет. А балким бирөөлөр чыгып кетиши да мүмкүн. Ошондой учурларда таарын багыла. Албетте биз өзүбүздүн ишибизди улантыш үчүн ушундай тартип керек. Бул биздин сүйүктүү жумушубуз. Наличие флажка безопасности. Албетте өзүңөрдү коргоо жана коопсуздук жагына көңүл бургула. Магазинди жакшынакай топчулагыла. Сөз жок. Ал бошпу же болбосо толтурабы эч кандай роль ойнобойт. Мылтыкта ал нерсе болушу керек. Мен силерге эскертпейм. Ал адамды оюндан чыгарабыз. Мен баарыңарга бирдей мамиле кылам. Жакшы мамиледемин. Ошондуктан судья эмне десе ошону аткаргыла. Эгерде магазин мылтыкка байланышпай турса, дароо ошол адам оюндан чыгат. Ошол учурда таарын багыла. Сүйлөштүкпү? Демек бүгүнкү биринчи катышуучулар менен сиздерди таанышууга убакыт келди. Снайперлердин кубогунун биринчи башталышы, биринчи этап десек болот. 10 күнүгүдө турган тизме. Эң негизгиси эң чоң дуэль ал каалоочулардын ортосунда болот. Бүгүн катышуучулардын саны 34 адамга жетет. Ал эми азыр болсо дивизия боюнча тааныштыралы. Азыр сиздер болт мылтыгы боюнча кандай дивизия катышкандыгын биринчи экранда көрүп турасыңар. Мындай куралдар менен катыша турган адамдар, алардын саны 23. Алардын кезек боюнча номурлары жана мылтыктарынын аталышы дагы бардыгы көрүнүп турат. Мына экранда байкап турасыңар. Эсиңиздерге салып коелу. Мына ушундай мелдештин башында бул жерде туура эмес ойногондор жана катышкандар үчүн оюндан чыгарыла тургандагы жолдор бар. Бүгүнкү күндөгү заманбап тартиби боюнча мындай катышуучуларды жана оюнчуларды өткөрүп жатканда бардык катышуучуларга бирдей мамиле кылышыбыз керек. Андан кийин болсо жарым автомат дивизиясы кезекте турат. Алардын катышуучулары үчүн атайын регистрацияга отурукташкан H11 деп аталат. Демек, дагы бир жолу бул дивизиянын кандайча курамы болгондугун эсиңиздерге салалы. Алардын саны эң аз, демек 5 өйдө башталган. Bizde жарым автомат дивизиясы оңой түзүлдү. Бирөө турат, оң жагында 1000 метр аралыкта. Ал эми экинчиси болсо 600 метр аралыгында, а үчүнчүсү болсо 300 метр аралыгында. Үчүнчүсү 300 уктуңарбы? Мисалы 3 аралыкта сиздер кайсынысын атасыңар өзүңөр билип алгыла. Кийинки жолу дагы бир жолу эсиңиздерге салып коелу. Мындай снайпик боюнча алардын белдештери атайын сайттан кирип дагы тапсаңыздар болот. T-класс Coring System деп аталат. Бул жерде ар бир катышуучу өздөрүнүн номурун издеп таабаса, эң оңой табышат. Анын мылтыгы жана өзүнүн жыйынтыгы.
өзүнүн деңгээлик категориясы боюнча кандай аткан, анын бардыгы аныкталып турат. Демек катышуучулардын бардыгы өздөрүнүн спорт жактан даярдыктарын көрсөтүш үчүн чогулуп, алгачкы көнүгүүгө бел байлаш үчүн даярдыктарын көрүшүүдө. Алар бүгүнкү күндө мындай деп аталат. Кубок снайпердин биринчи этабы. Ооба, бардыгын кийинчерээк ачып беребиз. Демек мындай. Биринчи көнүгүү 3-5 үчүн аралыгы 300 метрди түзөт. Ал эми Пекин көнүгүүсү аралыгы 250 метр. Ал эми үчүнчү көнүгүү болсо аралыкка даана так тийүү. Анын аралыгы 150 жана 200 метрди түзөт. Ал эми төртүнчүсү болсо ромашка деп аталат. Анын аралыгы 100 метрди түзөт. Бешинчи көнүгүү. Ооба, мындай нерсени жакшы көргөндөр атат. Жетон деп аталат. Аралыгы 150 метр. Алтынчы көнүгүү батышты көздөй чуркоо. Аралыгы 400 метр. Ал эми жетинчи көнүгүү чыгышты көздөй чуркоо. Анын аралыгы 400 метрди түзөт. Ал эми сегизинчи көнүгүү -50 деп аталат. Бул аралык 750, 700 жана 650 метрлерди түзөт. 9-чу көнүгүү плюс 100 деп аталат. Анын аралыгы 900, 1000 жана 1100 метрди түзөт. Мына ошентип эң аягындагы жабуучу аралык. Бул 10-чу көнүгүү 3-500 деп аталат. Анын аралыгы 500 метр. Андан ары кошумча аралыктарды атуулары башталат. Мындай тартип дуэль деп аталат. Демек бул жерде бардык катышуучулар жана каалоочулар гана катышат. Демек бул жерде оперативдүү атышууга каалоочулар гана катышат. Алардын аралыгы 300 метрди түзөт. Эми алардын майда бөлүкчөлөрүнө чейин сиздерге түшүндүрүп айтып кетели. Демек көнүгүүлөрдү мындай деп түшүндүрөлү. Биздин ишибизге анализ жүргүзүп көрсөк, кээ бир катышуучулары мындай атып жатканда эмне иш кылат. Демек азыр дагы бул таймашууну жана мелдешүүнү баштоодон мурун бул жерде штраф системасы дагы бар экендигин эсиңиздерге салалы. Снайпер мылтыгы бул Россиядан келген мылтык. Анын граждандык аталышы боюнча тигр деп коюшат. 72-54 деп аталат. Бул деген жумушка иштегенге ылайыктуу мылтык. Уга чыксак дагы болот. Мен дайым эле ошону менен атып жүрөм. Мелдешке дагы катышам. Просто периодически стреляю. Демек снайперлердин биринчи этаптагы кубогу башталды. Биринчи көнүгүү 3-5 деп аталат. Алардын аралыгы 300 метрди түзөт. Модуль 1. Бул жерде кагаздан түзүлгөн мишен турат. Мишен 2 бөлүктөн турат. Биринчиси А, ал жерде 14 см аралыкты түзөт, жана Б, анын диаметри 10 см. Ал бирине бири минишип турат. Таймашуучулар 3 гана жолу атыш керек. Убактылуу даярданууга 60 секунд берилет. Ал эми атуу үчүн 300 секундка даярдануулары зарыл. Ал жердегилери бир убакыт атыштары зарыл. Алар атыш үчүн жерге жатып. Бул таймашууда жерге жатып атышат. Ийгилик каалайлы. Мишенди 3 жолу атып тийгизсе абдан жакшы болот. Эгерде чийинге барып тийсе, анда атканы адамга жеңиш келбейт. Мисалы атып атканда аларды кандай ыңгайлуу жатса өздөрү билет деп айталы. Убакыт даярдангыла, октогула. Биздин ойлорубуз боюнча бардыгы жакшы болуп атат. Аябай ырахат алып жана ыңгайлуу атышты деп ойлойм. Жаман эмес. Өтө деле жакшы эмес. Албетте өзүң атсаң албетте жакшы. Бирок бул жерде абал таптакыр бөлөк. Эч кандай тийген жокмун. Оптикасы кичине буралып калган экен. Ошол учурда кичине кой берип жибердимби, өзүм да билбей калдым. 300 метр аралык болду. Мындай нерсе боло берет. Мындан аркы экинчи көнүгүү ал Пекин деп аталат. Анын аралыгы 250 метр. Модуль 1. Кагаздан түзүлгөн мишен 5 бөлүктөн турат. Алардын бардыгы ченелген жана эсептелген. Ар бир айлампанын диаметри 8 сантиметрди түзөт. Булар 5 жолу атыштары зарыл. Даярдануу үчүн 60 гана секунд берилет. Атыш үчүн 180 секунд берилет. Ошону менен бирдикте бергенчилер бардыгы чогуу бир атыш керек. Булардын атуу үчүн абалы жаткан боюнча. Ал эми тапшырма болсо, ар бири мээлеген сайын жана аткан сайын тийиштери зарыл. Албетте мээлегени тийип калса, мергенчи үчүн пайдап келет. Атканга ылайыкташтырып, жаздыкчаларды өздөрү даярдап алса болот. 3-чү көнүгүү түз мээлеп тийиш керек. Ал эми аралыгы болсо 150дөн 200 метрге чейин. Модуль 1. Мишен болсо кагаздан даярдалып турат. А диаметри 7 см. Ошону менен бирдикте ыштырап түзүүчү зона бар. Ал Б деп аталат. Алардын диаметри 12 сантиметрди түзөт. Алар 4 жолу атыштары зарыл. Алар даярданыш үчүн 90 секунд берилет. Ал эми атыш үчүн 120 секунд берилди. Булар ордуларынан туруп атыштары керек. Тапшырма. Буларга белги берилгенде мишенди 2 жолу атуулары зарыл. Алысты жана жакынды карап, ылайыктуу атышпаса болбойт.
Алардын мылтыктары 3 буттуу ыңгайлуу коюлган. Ал эми мишенге тийгенде аткан адамга пайда алып келгендей тийиш керек. Пуля ушла чуть-чуть. Мисалы 3 буттуу жакшынакай ыңгайлуу нерсеге тургузуп алып, жана жаздыкчалар менен дагы ылайыктуу атышса болот. Кичине өйдөрөөк аттым. Сол жакка мейлесем болмок экен, бирок жаман эмес. Бүгүнкү күндөгү таймашууга абдан ыраазымын. Жакшы тийип атат. Кээ бир көнүгүүлөр албетте жетишпегендиктер дагы болот. Азыр айта албайм азыр. Потом после соревнования могу сказать. Азыр? Сейчас Просто эмоции. волнуемся. Кайсы впечатление? Адреналин, точность, кучность. 4-чү көнүгүү ромашка деп аталат. Аралыгы болгону 100 метрди түзөт. Бирок мунун бардыгы эле жөнөкөйлүүлүктү түзбөйт. Биринчи модуль. Мисалы кагаздан жасалган мишенде атайын 5 бөлүктөн турган айлампа бар. Ар бир тегеректин диаметри 6 сантиметрди түзөт. Алар 5 гана жолу атыштары зарыл. Ар бир мишенге бирден гана ок кетет. Алар даярданыш үчүн 60 секунд берилет. Ал эми атыш үчүн убакыт 300 секунд. Алар бардыгы чогуу атпаса болбойт. Алар тизелеп олтурабы же малда сурунуп олтурабы, отурган боюнча атыштары зарыл. Атайын белги бергенде ар бир аткан сайын мээлеген жерине тийиштери зарыл. Эгерде чийинге тийсе, анда аткан адамга пайдап келет. Булар мылтыктын курун гана колдонгонго мүмкүнчүлүк берилет. Отуруп атыш керек же тизелеп туруп атыш керек. 100 метрдеги мишенге тийбесең болбойт. Албетте бул аябай ыңгайсызды түзөт. Дайыма термелип турат экенсиң. Толкунданып да турасың. Жүрөгүңдө дүкүлдөп турат. Албетте мунун бардыгы тоскоолдукту жаратат. Бирок ошонсо дагы жакшы мээлеп аттык. Жакшы болду. 5-чү көнүгүү. Бул салтка айланган сыяктуу эле жетон деп аталат. Аралыгы 150 метрди түзөт. Модуль 1. Албетте бул темирден жасалган жетон. Мунун көлөмү турасы 2, ал эми узундугу 5 сантиметр. Аткандар болгону бир гана жолу ата алышат. Алар даярданыш үчүн 60 секунд алышат. Ал эми атыш үчүн 15 секунд берилет. Аны атыш үчүн сөз жок, жатыш керек. Тапшырма болсо, белги берилгенден кийин жетонго бир гана жолу атып тийиши керек. Ал эми ал жердеги сыртындагы чийинге тийип калса, аткан адамга пайдасын алып келет. Алар каалагандай жаздыкчаларды же болбосо ыңгайлуу шарттарды түзүп ата берсе болот. Ал эми 6-чы көнүгүү болсо, түндүктү карай чуркоо деп аталат. Анын аралыгы 400 метрди түзөт. Модуль 2. 2 жолу атылат. Ошо менен бирдикте ар бери кыймылдап турган мишен коюлат. Алар 5 жолу атышат. Даярданууга 60 секунд берилет. Ал эми атыш үчүн акыркы атканга чейин даярдануулары зарыл. Алар столдун үстүнө мээлешип жана отургучка отуруп атыштары керек. Ал эми тапшырмасы болсо, берилген белги үн чыкканда оң жакта турган мишенди атыштары керек. Андан соң кыймылдап бараткан мишенге тийиштери зарыл. Аны бир гана жолу атат. Ошону менен бирдикте жалпы убакытты эсептеп жана жүрүп бараткан мишенди атып калуулары зарыл. Ага жетишпесе болбойт. Мындай нерсени буга чейинки аткан мишендерге тийгизгенден кийин гана атса болот. Булар болсо каалаган жаздыкчаларды же ыңгайлуу нерселерди колдонушса уруксаат. Движканы бир упражнениясын тийбей калдым. Анткени магазин түшүп калып, до конца салбай калсам керек, магазин түшүп калып, убактан алдырып койдум, ушу жетишпей калдым. Ал эми экинчи упражнение движкага с первого раза 2 жол гонко тийдим, и движкага с первого раза тийдим. Мен өзүнчө бирдемени белгилеп кетким келет. Кыймылдаган мишенди мээлегенде мындай көнүгүүлөр аябай жакшы иштелди десем болот. Аларды эч ким кармаган жок. Мисалы кыймылдап бараткан мишен 1 секундта 2,5 метр ылдамдык менен кетип баратты. Албетте катышуучулар үчүн аябай эле оор болду десем болот. Бул аябай татаал көнүгүү. Номер 7-чи көнүгүү. Чыгышты көздөй чуркоо. Алардын аралыгы 400 метрди түзөт. Экинчи модуль. Демек ал жерде 2 мишен коюлган. Ошону менен бирдикте кыймылдап бараткан мишен. Алар 5 жолу атыштары зарыл. Алар атууга даярданыш үчүн 60 секунд алышты. Атыш үчүн атайын, ошондой эле кандай даярдыктары болсо ошол убакытта кабыл алышат. Акыркы аткандан кийин алар токтотуштары зарыл. Алар атып жатканда жерге отуруп, столдун үстүнө мылтыкты койгон абалда аталышат. Демек 6-чы көнүгүү үчүн аябай эле ылайыктуу болуш керек. Буларга белги бергенден кийин оң жактагы мишенди атуулары зарыл. Аны 2 жолу атып тийгизсе, булар үчүн пайдап келет.
Андан соң кыймылдаган мишенди мээлешет. Аны бир гана жолу атышат. Бул жердеги негизги зачет жалпы убактыларын жана кыймылдап бараткан мишенге тийсе, ошол эсептелет. Булар мылтыктарына ылайыктуу нерселердин бардыгын коюп алышса өздөрү билет. Ал нерсеге уруксаат берилди. Я поразил 2 раза гонг. Мен 2 жолу мээлеп аттым. Ошентип бул көнүгүүнүн 2-чи бөлүгү башталды. Анан оңдон солду көзгө кетип баратканда бир мээледим. Мен атайын көнүгүүгө даярдана баштадым. 2 жолу жазайм деп убакытты дагы көрбөйдүм окшойт. Ошентип жетишпей калдым деп ойлодум. Эмне демекчибиз? Бул таймашуу, мелдешүү деп аталат. Бирок мындай таймашууда ар кандай шарттар жана абалдар болот. Биз мындан ары дагы алдын карай кыймылдайлы. 8-чи көнүгүү бул -50 деп аталат. Аралыгы 750, 700 жана 650 метрди түзөт. 3-чү модуль багыт тапшырма. Анын диаметри 30 сантиметрди түзөт. Булар 5 жолу атышат. Ал эми даярдыкка болсо 60 секунд берилет. Ал эми атуу үчүн акыркы аткандан эсептелинет жана 120 секунд берилет. Бул көнүгүүдө булар жатып гана атыштары керек. Бул көнүгүүнүн жана таймашуунун максаты атайын белги берилгенде, атайын алыстан бери көздөй жакындап атыштары зарыл. Кийинки жарышууга киргенде мурунку мишенге тийсе, андан соң кийинкисин атууга уруксат берилет. Алар болсо өздөрүнүн мүшөктөрүн каалагандай коюп алышат. 9-чу көнүгүү плюс 100 деп аталат. Алардын аралыгы 900, 1000 жана 1100 метрди түзөт. 3-чү модуль. Бул жердеги мишендин диаметри 50 сантиметрди түзөт. Ал жерге тийгизиш үчүн 5 жолу атуулары зарыл. Даярдык үчүн 60 секунд берилет. Демек атыш үчүн акыркы аткандан улам эсептелинет, же болбосо 120 секунд ичинде даярданыштары зарыл. Албетте булар жатып гана атуулары керек. Тапшырма болсо, буларга белги берилген соң андан кийин атыштары керек. Биринчи жакын турган мишенди атабыз, андан ары алыстай баштайбыз. Эгерде биринчиге тийсең, анан экинчисин атууга уруксат аласың. Ал эми ыңгайлуу болуш үчүн каалагандай мүшөктөрдү колдонсоң болот. Жаккан дистанциялардан дальний дистанциялар жакты 1100, 1900 дегендер. 1000 аттым, бир тейип, бир атып. 900-1000 дегендер мага аябай жакты. Экинчи атканда тийдим окшойт. Ал эми үчүнчүсүнө убакыт жетишпей калды. Биринчи жолкусунда аябай ыңгайлуу болду. Өзүм ыраазы болдум десем да болот. Ал эми жыйынтыктоочу комплекс 10-чу көнүгүү 3-ө 500гө деп аталат. Анын аралыгы 500 метрди түзөт. 3-чү модуль. Ал жердеги тие турган мишендин диаметри 30 сантиметрди түзөт. Буларга атуу үчүн 5 ок берилет. 5 жолу атышат. Даярдануу үчүн 60 секунд. Ал эми атуу үчүн акыркы аткандан кийин кайра уланат, же болбосо жалпы жонунан 120 секунд берилет. Булар сөз жок, туруп атыштары зарыл. 3 буттуу атайын ыңгайлуу шартты түзүп алыш керек, же болбосо ийиндерине коюп атса да болот. Алар өздөрү ордунан туруп бир жолу атып тийиштери зарыл, же болбосо 3 буттуунун үстүнө коюп, ошондуктан мылтыктарын өйдө көтөрүп алып ыңгайлуу шартта жана каалагандай баштыкчаларды коюп ылайыктуу атыштары керек. Мелдеш өтө жакшы. Рубеждер бул жерде азыр алыстыгы 1100ге чейин болду. Өтө бир көп алыс канчаны ата элекпиз, эми көрөбүз. Биз аңчылык мынтык менен келип атабыз. Бул жерде өтө жакшы ушундай турнирлерге катыша турган мынтыктар бар экен. Биздики меники Orsis Alpine 300 Winmark. Азыр 400-500ге чейин катыштык, жакшы эле. Эми азыр 700ден 1100ге чейин катышабыз. Ал жагын эми буйргандай көрөбүз, Кудай берсе. Волновался, потому что Мен аябай толкундандым. Себеби мен орто жылда бир ыңгайсыз шартка туш келип калдым. Мен бардык көнүгүүлөрдү сол жактан баштадым. 4 сантиметр жана 100 сантиметрге аралыгында кичине ийилип жаттым окшойт. Мисалы азыр бардык көнүгүүлөрдү 700гө келгенде тийбей жаттым окшойт. Мен сол жакты көздөй эле мээлеп жаткандай сезилди. Мисалы 900 метр аралыгында өзүмдү өзүм кичине оңдодум. Сол жакты көздөй кичине жылдырганда тие баштадым. Ошондо 900 аралыгында тийдим деп ойлойм. Мээлегеним текке кеткен жок. Анан 1000 метрге дагы жана 1100 метрге дагы тийдим. Биринчи атканда эле даана мишенге тийди деп ойлойм. Мына ошентип 10 көнүгүүлөр аягына келип жетти.
катышуучулар кичине эс алышат. Муну ошентип судья корпусу болсо, бардык очколорду же болбосо таймаштарды текшерип жүрүшөт. Ар бир катышуучуну өзүнчө текшеришет. Попадание есть? Тийген экен, бардыгы жакшы. Мына 20 бул жерде. Мына 20 бuyakta. Жакындан аткандардын тапшырмалары өтө оңой болгон жок. Теги өйдө жагындагыларды эсептегенде дагы аябай жоопкерчиликтүү болуштары зарыл. Протоколдорду кимдики кандай тийгендиги жөнүндө дароо эсепке ала башташты. Ар бир катышуучуну өзүнчө эсептеп чыгышты. Бул жерде судьядан тышкары дагы ар ким өзүнчө жакыныраак келип, өздөрү дагы өз көзү менен көрүп жатышты. Ал эми 1100 аралыкта мен 60 сантиметр алып туруп анан кийин У него чужие еще пули есть. Көрдүңбү? Могу жерде бөлөк дагы ок бар экен. Бул деген бөлөк ок. Два попадания. Көрдүңбү? Могу экөө жаман эмес тийген экен. Что-то попал, что-то не Эми попал. тийгендери да болду, тийбей калганым да болду. Албетте башкалар кандай атканын билбейм. Мисалы ар кимдикин ар кандай деп айтуу азырынча оор болуп турат. Орто эсеп менен алганда жаман эмес болду го деп ойлойм. Андан кийин анча-мынча техникалык эс алгандан кийин биринчи этаптагы катышуучулардын бардыгы акыркы тартипти көздөй даярдана башташты. Ал дуэль деп аталат. Мына ушундай тартип бул жерде биринчи жолу өтүп жатат. Кыргызстанда биринчилерден болуп киргизишкен. Азыр болсо мунун бардыгы кандай болуп өтөт, өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Демек, дуэль деп аталган бөлүкчөсү. Алардын аралыгы 300 метрди түзөт. Максаты мини-поппер деп аталат. Автоматты алып жата калып атыш керек. Алар каалагандай атышат. Магазин саны дагы эсепке алынбайт. Булардын ортосундагы дуэль биринчи тиймейинче ата беришет. Албетте даярдануу үчүн атайын убакытта берилбейт. Биринчиси тийгенден кийин кете беришсе болот. Булардын бардыгы жерге жата калып атыштары мүмкүн. Эң керектүү тапшырма мындай. Кээ бирөө тура калып атыштары мүмкүн. Бул даярдалып турган мылтыкты көздөй чуркап дагы жата калып атыштары жана мээлештери зарыл. Мылтыкты тезирээк октоп алып, албетте попперге өзүнүкү мээлеп туруп тийгизүүлөрү зарыл. Ошону менен бирдикте берилген мылтыктарга ылайыктуу баштыкчаларды өздөрү каалагандай коюп алышат. Карабайсыздарбы, бул жерде кандай гана жарушуулар жана мелдештер болуп жатат. Таймашуу ушунчалык бул тартипте көрүнүп калды окшойт. Булар чарчаганына карабастан ушунчалык спорт машыгууларда мыкты катышып жаткандарын билгизишти. Бүгүнкү бизде катышып жаткан таймашуучулардын бардыгында кандайдыр бир өнөрлөрү көрүнө баштады. Кээ бирөө биринчи атканда эле тийгизип жатышты. Ал эми кээ бирөө болсо мээлей электе эле даяр болуп калгандай болду. А кимдир бирөөлөр көпкө чейин мээлеп жатып калышты. Бул тартипте бүгүнкү күндөгү эң кызыктуу көрүнүш ушул болду деп айтсак болот. Эмоциялар ушунчалык ашып ташып, ал эми октун гильзалары ар кайсы жакка чачырап ыргып жатты. В конце дня мы провели упражнение дуэль. Күндүн аягында биз дуэль деген атайын көнүгүүнү жазадык. Снайпер дуэли деп аталат. Бул аябай эмоционалдуу жүрдү деп атасак болот. Мисалы 10 метр аралыкка чуркап барып туруп, анан жата калып мээлеп туруп атыш керек да. Бул снайпер түгөйлөрү мисалы ар ким 2ден чыгып атат да, ар кимиси бири-бири менен мелдешет. Снайпер дуэлде жеңүүчүлөр дагы аныкталды. Аябай кызык көнүгүүлөр болду. Анан сурап атышат. Кийинки жолу дагы ушул көнүгүүлөр киреби же кирбейби деп. В соревнованиях это упражнение. Суроолор барбы? Жок. Жоопкерчиликтүү дуэль өзүнүн соңуна чыкты. Аябай чарчашкан, бирок ушунчалык ыраазы болгон катышуучулар ошол күндү кеп кылып жатышты. Демек, алар сыйлыктарын күтүшүүдө. Акырындык менен алдагы мезгил келип жетти. Биз азыр анча-мынча гана нерселерин айтабыз. Демек, бүгүнкү аябай татаал, бирок кызыктуу көнүгүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарабыз. Албетте жеңүүчүлөрдү дагы сөз жок айтып беребиз. Бирок башындагы снайпинг боюнча федерациянын президенти Айдар Окенов Кыргызстандагы жетекчиси болуп эсептелет. Ал бүгүнкү күндөгү судьялардын корпусунда иштегендерди аябай мактады. Алардын ар бирине атайын сертификаттарды тапшырды. Бул Тимур Попов, Андрей Сафрошкин, Анастасия Мартынова жана албетте бул жерде эң негизги матчтын архитектору Владимир Назаров.
Мындай сертификатты алуу демек бүгүнкү күндөгү судьялар Т-класс деп аталган категориядагы бүтүндөй катышуучуларды текшерүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Бөлөк өлкөлөргө дагы катышса болот. Ал эми азыр болсо бүгүнкү уткан адамга кезек берели. За 3-е место. Азыр биз жарым автомат категориясындагыларды сыйлайбыз. 3-чү орун жарым автомат боюнча мылтыкта атуулары боюнча демек Рустам Станов АР-10 мылтыгы 308 вин калибри. 2-е место. Полуавтоматическая винтовка в соревнованиях по снайпингу. Первый этап Кубка снайперга занял Жуманалиев. 2-нчи орун жарым автомат боюнча мындай катышууда жеңген адам Жуманалиев Руслан. Мунун мылтыгы СВД калибр 7,62. Демек бул грамота 1-нчи орунда ала турган адамга берилет. Жарым автомат боюнча мылтыктан атуу боюнча бүгүнкү снайпинг боюнча 1-нчи этапта жеңген Расул Расулов. Мылтыгы СВД ошондой эле 7,62 калибрдеги. Акчалай сыйлык карап алгыла 15 000 сом. Анда Болт мылтыгы боюнча дивизияга өтөлү. Сегодняшний матч награждается Виткин Евгений. 5-нчи орунда Виткен Евгений. Демек анын мылтыгы Элберс калибри боюнча 6,5 Кридморду түзөт. Занято 4-е место, награждается 4-нчи орунда Батыр Шаршенбаев. Анын мылтыгы Нурин Ко деп аталат. Анын калибри 308 винди түзөт. Занято 3-е место. Окенов Айдар. 3-нчи орунда Айдар Окенов. Анын мылтыгы Тикка деп аталат. А1 калибри боюнча 615 Кридморду түзөт. Я, ребята, решил это же... Албетте бул менин акчамда, ошондуктан мен өзүм үчүн акча албоону чечтим. Муну мен 4-нчи орунда алган балага берем. А ким 4-нчи орун? Кана, кайда жүрөт? За 2-е место на первом этапе. 2-нчи орунга Зуев Михаилды тандадык. Мунун мылтыгы Blazer R8 калибри боюнча 300 WSM. Демек азыр болсо бул кубкадагы жеңүүчүн аныктайбыз. В первом этапе Кубка снайпера в соревнованиях по снайпингу 1-е место занял Жумалиев Азиз. 1-нчи орунду алган Жумалиев Азиз. Демек анын мылтыгы Маузер М18 калибри боюнча 6,5 Кридмор. Ал эми дуэль боюнча жеңүүчү Сергей Зуев болду. Анын мылтыгы Blazer R8 калибри 6,5 Кридмор. 15 000 сом. Эмне бир жалгыз боломду. Оба жалгыз чыга бер. Көрдүңбү, бизде бир эле приз алган адам болду. Мына ушундай жыйынтыктары болду десек болот. Бүгүн ушунчалык сонун күн болду. Элдин бардыгы ыраазы болуп калышты. Бүгүнкү болгон окуя менен бардыгы бөлүшүп жатышты. Мына так ушул учурда салтка айланган биздин плов дагы даяр болду. Анын жыты абада мурунтан эле учуп жүргөн. Мисалы утулуп калган адамдар тамак жегенге келгенде бардыгынын көңүлдөрү көтөрүлдү. Демек бүгүнкү салтанаттуу күнүбүз эң сонун өттү десек болот. Демек бүгүнкү мергенчилердин бардыгы бүгүнкү күндө иштерин эң мыкты аткарды десек болот. Демек сиздер дагы өзүңүздөр үчүн кандайдыр бир алим тарбия алдыңыздар деп ойлойм. Дагы бир жолу жеңүүчүлөрдү чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жакында боло турган жаңы таймаштан күткөнгө чейин саламатта болуңуздар.